Zeket деген söz Arap dilinde bu zakka yuzakki деген söz tazalao деген söz. Zakka yuzakki tazalao. Qad aflaha men tezakka Kur'an'da gelet. Qad aflaha men tezakka. Oşol özünü tazalagan adam çınıgı baktulu adam deydi. Oşol üçün zeketти atalып kalgan sebebi zeket berseң malың таза болот. Kalgan байлыгың, мүлкүң таза болот. Zeket бербесең ошол малдын бүт бардыгы хабис болуп калат. Жаман малга айланат. Afatlar, жамандык бардыгы келиши мүмкүн. Ошон үчүн зекет бергенде биринчиден не болот? Биздин малыбыз таза болот. Биринчи манасы закеттин тазалоо деген, тазалык деген манасы. Экинчи манасы нуму. Нуму дегени өсүп туруу деген сөз. Өсүп туруу деген сөз. Зекет бергенде адам баласыга Аллах субханала таала зекет берген себептүү малына береке берет. Малы өсөт, малы көбөйөт. Biz ойлойбуз акылга салып, зекет берип койсо малым азайып калды деп, 40 койдон бирөөдүн бердим азайып калды ойлойбуз, жок андай эмес. Акыйкатта зекетти бергенден кийин Аллах субханала таала не кылат? Малы мүлкүңө береке берет. Малың берекелүү болот. Аллах субханала таала өстүрөт, берекесин берет. Ошон үчүн зекет деген сөздүн лугави маанысы, сөздүктөгү маанысы бул эмне экен? Өстүрүү, берекелүү болуу, тазалоо. Зекетте бүт маанысы табылат. Бергениңден кийин, ошол нерселерди бергениңден кийин зекет не болот? Сен малы мүлкүңдү тазалаган болосуң.